Bularga bitta dazol degan qog'oz bor. O'shani эле sotishdan boshqa hech narsani bilmaydi bular. Ошто 100ден ашык жүк ташыган айдоочу транспорт жана жол министрлигинин Оштогу башкармалыгынын алдына нааразычылыгын айтып чогулушту. Алар Кытайдан алып келген жүктөрүн Өзбекстанга алып кире албай жатышканын айтып, айдоочулардын укугу корголбой жатат дешет. Мындан улам айдоочулардан иш таштагандар да бар экенин билдиришти. Бизди мына мыйзамдар менен айдоочулардын укугун коргош керек. Жумуш ордун коргош керек булар. Булар коргобой өдө мага команда болуш керек деп отура берет. Кимден министр чечип береби? Онда бул неге начальник болуп отурат? Чечкүндүү иштерди алып барса, мына шу 5000 деген эл жумуш ордун жоготпойт эле. Биз али 5000 элдин азыр почти 60-70% жоготуп бүттүк. 30% калган болсо 30%-ын бүгүн жоготуп атабыз. Мына кече чыгарды Өзбекстан, кече жоготуп атабыз. Мына эми ушунча эл какпаш керек. Ушунун баары налог төгөт. Ушунун баардыгы бала чакасын багат. Айдоочулардын нааразычылыгы Өзбекстанга жүк алып кирүүдө коңшу өлкөнүн тиешелүү кызматы уруксаат кагазды талап кылып баштагандан кийин чыккан. Бирок кыргыз тарапка алардын айдоочусу эч кандай уруксаат кагазсыз кирип жатканын айтып, эки тарапка шарт бирдей болушу керек дешет. Бир жума Кытайда жатканын бир ачуу, Өзбекстанга келип алып, дазал ала албай бир жумадан ачык жаткандар бар азыр, жалганбы? Керебесте 1 тонна 800 килограмм чундагы ана Өзбекстанда штраф төлөп, красный линияга кийирип, штрафты төлөтүп, анан кийирип атат. Андан мына Өзбекстан машинасы эле кирбесин бизге. Болбосо Өзбекстанга дазол бербей, бизди өзбек туугандар дазол жок эле кийирсин. Дазол жок эле. Дазол жок эле. Бизден 25 Өзбекстандын машинасы жүктөйт, мен жүктөгөн болсом кирип туруп, мен перевес болуп калат экем да. Семен заводтон 25 тонна, азыр 1 мүнөт экен. Семен заводтон 25 тонна жүктөсөң бир кап ашча бербейт. 30 километрге баргандан кийин 1 тонна ашча болот, $100 төлөйт. Туурабы балдар? Одон тышкары 1,5 миң, 3 миң төлөтүп атабы? Не за что төлөтүп атабы? Айтпайсыңар бардыңар. Туура. Не, биз Кыргызстан элдерине боло элет да, олар Каратайга чейин, бияк Бишкекке чейин жүктөп барып келсе 100 сом төлөбөй барып келишет. 100 сом төлөбөйт. Жүк алып өтүүчү уруксаат кагаздар чектөө менен берилип, айрым учурда сатылбай калган. Айдоочулар Бишкекте уруксаат кагаз 100 сомдон болсо, Ошто 3 эсе кымбат сатылаарын айтышууда. Бишкекте ошол жерде алып аткандарды көрдүм. 100 сом экен, төлөп алып атышат. 100 киребен. А Ошко келсең 400 сом. Фирманыкы 600 сом. Неге Бишкекте 100 сом, Ошто 40 сом. И неме 400 сом. 600 сом каласа 6000 сом. Ушуга жооп ала албадым да, мен суроо берсем жооп беришпейт. Кечеде менин балам Осипка турду 520 болду. Анан 200-300 келгенден кийин 1 жылга мынанча дазол беребиз деп ченеп коет экен дагы. Ичкертен сатабы жок, дазол жок десе каяка барасың? Не десең, сен мен жүктөл дедим беле, сүр машинаган жүктү Өзбекстан машинасы жүктөп кетет дейт. А мына биздин кредит алган мына биздин кыргыз шопурлар эмне көчөдө калсынбы? Бала чакасын кантип багат? Фураны кредитке алып, тиргилигин кылып, мамлекетке док кылбай жашап атса өзүнүн ишин кылып. Нааразычылыкка чыккандар транспорт жана коммуникациялар министри бул ишке киришип, чечип берүүсүн талап кылышып кат жолдошту. Жерде жана сууда жүрүүчү транспорт департаментинин башчысы айдоочулардын талабы негиздүү экенин айтып, министрге кабар бергенин билдирди. Мен азыр ушул бардык баягы лидерлер менен отуруп сүйлөштүк. Азыр алардын талаптарын уктум. Министрликке азыр айттым. Министр 1 сааттын ичинде отуруп туруп, ошол жактагы орун басарлар менен отуруп туруп, баягы чечимди кабыл алабыз дедик. Дазолдун баасы физический лицо 100 сом, юридикалык жактан 300 сом. Неге сиздер ошо азырына Ошто 600 сом, 400 сомдон сатылып атат? Кандай, андай билбейм, андай болбош керек. Ошону далилдеп берсин, күч органдарынан азыр келди. Баарына колуна кармап берели. Ошондой алып саткандарга. 1 апрелден баштап Өзбекстан тарап Кыргызстандын жүк ташуучу автоунаалары жүк алып кирүү үчүн атайын уруксаат кагазын көрсөтсүн деген талап койгон. Азиягүл Болот кызы, Алишер Мусажалил уулу, Тмедиа, Ош шаары.